Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун жайлоо өнүктүрүү борборлорунун 2025-жылдагы ачылышына арналган иш-чарасы өттү. Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын Агартуу министрлигинен, Кыргыз инвестициялык кредиттик банктан адистер жана жалпы республика боюнча алыскы тоолуу аймактарда жайкысын жайлоо бала бакчасын иштетип келген тарбиячылар катышып алгач, фотокөргөзмө уюштурулуп, долбоордун алкагында ишке ашырылган демилгелер жана жыйынтыктар көрсөтүлүп, активдүү иштегендер тажрыйбалары менен бөлүшүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Жайлоо өнүгүү борбору деген бир проект кылбасаңыздар, биз мынтип чогулбасак керек деп ойлойм. Иш-чаралардан өткөрүп окутуп аларды. Аялдар тынчтык тиреги деген долбоор ошол өкөн. Бул жерде ошол эле жердеги активисттер, булар деле активисттер, бирде ошол эки долбоорду интеграция кылып, тигил долбоордун активист аялдары да келип жашаган иштери боюнча оюн бөлүшүп, айтып берип атышат, булардыкын угуп атышат, бири-бирине ошо ой пикирлерин, да идеялары менен бөлүшүп атышат да. Жайлоо өнүктүрүү борборлору демилгеси ишке ашырылып баштагандан бери 13 жыл ичинде өлкө боюнча 30 000 бала, 6 000 ата-эне жана 1400 педагог камтылган. Уникалдуу долбоор калктын аярлуу категориясынын малчылардын балдарынын мектепке чейинки билим берүүгө бирдей жетүүсү үчүн шарттарды түзүүгө багытталган. Бул долбоор менен мен 10 жылдан бери кызматташып келе жатамын. Негизги максатым эле боз үйдүн ичинде болгону жаккан мага. Мен өзүм деле билбейт элем боз үйдү кантип тигет, балдарым деле ошо кыргыздын баалуулуктарын сактап калуу үчүн жана тарбияны ошонун ичинде бергендиги мага абдан жакты. Аны ушул долбоор менен тыгыз иштешип калдык. Быйылкы жылдагы өзгөчөлүк ата-энелер менен иштөөдөгү эң жаңы заманбап талапка ылайык, заман талабына ылайык дагы бизге эмнелер керек экендигине карата болгон усулдук жардамдар абдан жакшы, жигердүү болду десем жаңылышпайм. Жайлоо өнүктүрүү борборлоруна арналган демилгенин негизги максаты жайлоодо жашаган балдарга мектепке чейинки билим алууга мүмкүнчүлүк түзүү. Аталган долбоор жылдан жылга багытын өркүндөтүп, коомдо өз ордун таба алды. Жардамдашып келген бул Роза Отунбаеванын инициативасы фонду. Бул фондунун да биз үчүн жардамы өтө чоң. Айрыкча жайкы мезгилде көп көңүл бурулбай калган ушул мал менен алектенген жарандарыбыздын уул кыздарын, балдарын ошо мектепке даярдоодо, жалпы эле эрте өнүктүрүү же болбосо жайкы убактысын туура пайдалануу боюнча аябай чоң жардамдарды көрсөтүп келет. Тажрыйба бөлүшүү педагогдор үчүн мастер-класстар, практикалык сессиялар менен коштолгон иш-чаранын соңунда өткөн жылдагы мыкты жайлоо өнүктүрүү борборунун жеңүүчүлөрүн сыйлоо менен жыйынтыкталды. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык Көл жаңылыктар үчүн Ысык Көл районунан.